Ауа райы keskin төмөндөп, суық түшкөндүгүнө байланыштуу отунга болгон талап күчөдү. Кышында электр энергиясынын тартыштыгы жаралбашы үчүн энергетиктер альтернативдик сунуштарды берген. Президенттин Ош облусундагы өкүлү 15 октябрдан тарта көмүрдү 5 сомдон сатылышын камсыздоо аракетин көрүп жаткандыгы айтылды. Азыркы тапта көмүргө болгон кардар 2 эсе көбөйүп, Ош шаарында 7 сомдон сатылууда. Айтсаңыз, көмүрдүн келиши кандай болуп атат? Ал жактагы түйшүк боюнча Көмүрдүн келиши айме былтыркы салыштырмалуу Ош бирим өзү кичине кымбаттатып койду. Анан күндөн күнгө солярка көтөрүлүп атат. Анан мына погода бол кээ бир күндөр иштебей калышы мүмкүн да. Бирок машина көп. Аякта пробка болуп, бияка машина аз келип атат. Келгендер кымбат берип атат. Биз эми алып сатып атабыз. Мага деле эч канча калбайт. Месте аренда. Анан күн ысыгында алгандар алды. Эми бойдон турбастыр, эми түшүп калышы мүмкүн. Аяктан келишине карайбыз. Солярка канчага көтөрүлүшүн эч ким гарантия бере албайт. Бардык нерселер көтөрүлбөгөн нерсени деле кошуп көтөрүп атышат баягы. Бул эми көмүргө тоннасына жылда караганда 1000 сом кошулду, 1 сом. Буну бир аласың, кыш менен жагасың. Этти алып атпайбызбы күнгө кошулса деле. Шаардын аймактарындагы ортомчу ишкерлер өздөрү уюштурган базаларда көмүрдү сатууну жай айынын соңунда эле баштайт. Шахталар ачык болуп, баа арзан болуп турганда, кардарлар кышка камылга көрбөй көмүр сатылбай калат. Качан гана суук түшкөндө алар мандар көбөйүп, нарктын көтөрүлүшүнө түрткү болуп жатканы айтылды. Көмүр кендерде нарк 3 сом 50 тыйынга чыгып, өткөн жылга салыштырмалуу 1 сомго кымбаттаган. Күйүүчү майдын баасы өсүп, жол чыгымы көбөйгөн. Базаларга көмүрдүн келиши 5 сом 80 тыйын 6 сомго чейин болгонун сатуучулар айтууда. Көмүрдүн келиши эмнеге биз 5.86 түшүрүп атабыз өзүчө. Анан ошо 1 сомдон кошуп сатып атабыз. Кээде 4 өз иштейбиз. Суук түшкөндөн бери 2 күндөн Суук түшкөндөн бери эмес эле, кыйла болду, 1 жума болду 7ге көтөрүлгөндөчү. Ояктан алып келгендер бизге кымбат берет да. Эми оякка коштуруп 1 сомдон коюп сатабыз бизче. Көмүр алууга келген Ибрагим мырза бүгүнкү баага нааразы. Жарым тонна алууну көздөп, бирок кымбаттыгынан 4 капканы алууга чамасы жетти. Ар бир келген кардар электр жарыгын үнөмдөө зарылдыгы жаралып турган мезгилде көмүрдүн баасын көзөмөлгө алууну суранат. 7 сом деп атат көмүрдү. Кымбатчылык. Аллас жок алып атабыз, эмне кылабыз анан? Көмүрдүн кымбатчылыгы. Канча аласыз? Ben 500 liraya alam dedim. Bir yerge yağmur yağgandan keyin kömürler hem 7 so'mga chiqdi, benzinler 60 so'mga chiqdi. Endi 2 kopdan olib turibmiz pulga yarasha. Agar ko'proq bo'lganda, arzonroq bo'lganda porter bilan olar edik. Sovuq tushmasdan turib endi 2 kop bir eksperimentalda olyapmiz. Agarda yaxshi bo'lsa ko'proq olamiz. Өлкө башчысынын дуандагы өкүлү ишкерлер менен жолугуп 15 октябрдан тарта атайын базаларда сатылуучу көмүрдүн баасын 5 сомдон жогорулатпоого макулдук алган. Каралтынды түз ортомчусуз алып келүү боюнча кендин жетекчилери менен сүйлөшүү жүргөн. 7 райондун борборлоруна акысыз базалар ачылып, калктын аярылуу катмарын отун менен камсыздоо жүрүп жатканын облус башчысынын орун басары айтты. Ишкерлердин чыгымы эске алынып, Каралтындын баасын 5 сомдон көтөрбөгө мүмкүнчүлүк бар экендиги эсептелген. Анан ар бир көмүр казуучу менен биз сүйлөшкөнүбүздө көмүр казган карьериндеги көмүрдүн бүгүнкү күндөгү наркы жол киресин кошкондо ошол 5 сомго чейин болду да. Ошол себептен биз 5 сом койдук. Эми кээ бир алысыраак карьерлерден келгендерде бир аз айырма болушу мүмкүн, бирок ошол 5 сомдон ашырбай сатууга биз ушул көмүр казуучулар менен, кен казуучулар менен ушул макулдаштык да. Ушул 1 жуманын ичинде базаларды ачууга акимдерге тапшырма бергенбиз. Ал эми ушул 15 октябрга чейин ушул иштерди уюштурсак, 15 октябрдан такай ушул жаз чыкканга чейин, ушул кыш мезгили бүткөнгө чейин биз такай көзөмөл кылабыз. Облуста 10дон ашуун көмүр кени бар. Түштүк аймагына көмүр чет өлкөдөн импорттолбойт. Электр энергиясынын тартыштыгы жаралып калбаш үчүн Улуттук энерго холдинг көз-кыш мезгилинде керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөп, жылуулукка жаратылыш газын жана көмүр колдонууга чакырууда. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.